Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыдай Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин кабарларын мен Айсулуу Сүйүнбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү кабарлардын кыскача анонсуна назар салыңыз. Жогорку окуу жайлардын республикалык чемпионатынын алгачкы 5 оюну Ош шаарында өттү. Ошомбуда студенттердин аймактык илимий теориялык конференциясы уюштурулду. Өрт коопсуздугун алдын алуу максатында окуу жайда өрт боюнча практикалык машыгуу иши өткөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров университетке келип, студенттер менен жолугушту. Ош МУга быйыл 85 жыл. Анын урматына искусство факультетинин таланттары ОШМПнун жамаатына концерттик программа тартуулашты. Жылда салтка айланган жогорку окуу жайлардын республикалык чемпионаты бул ирет Ош шаарында уюштурулуп, мелдештердин алгачкы 5 түрү өткөрүлдү. Чемпионатта спорттун ар кайсы түрүнөн билек-түрө даярданып келген студенттер шахмат, тогуз коргол, стол тенниси, бокс жана кыргыз күрөш оюндарынын алкагында жарышка түшүштү. Алар 5 күн бою ойношуп, упайлар эсептелип, жыйынтыгында күчтүүлөр баалуу белектер менен сыйланышты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 2024 жылдын Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын чемпионатынын ачылуу аземи болуп, Ош шаарындагы мелдештер старт алды. Чемпионатка өлкөбүздөгү 15 жогорку окуу жайдын өкүлдөрү жана студенттер катышып, уюштуруучулар тарабынан куттуктоолор айтылды. Универсиада бир нече жылдан бери биздин республикада салтка айланып калган, бир нече спорттун түрлөрү боюнча жогорку окуу жайлардын спортсмендери бет салышып, арасынан мыкты деген спортсмендерди тандап, республикада мына республиканын атынан чет өлкөлөрдө ошол жеңген спорттун түрлөрү боюнча чыгып биздин намусубузду коргогонго жолдомо алат деген ойдомун. Ошондуктан урматтуу студенттер, дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, спортсмендерге мен ийгиликтерди каалайм. Иш-чара спорттун олимпиадалык оюн түрлөрү жана спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча жаштык дирекциясы тарабынан өткөрүлүп, мында катышуучулар тогуз коргол, стол теннис, бокс, кыргыз күрөш, шахмат оюндары боюнча 4 күн мелдеш курушту. Биз Кыргыз улуттук университетинен келгенбиз. Биз женебиз деп келдик. Азыр болсо биринчи туру бүттү. Аталган чемпионат жалпысынан спорттун 16 түрү боюнча уюштурулуп, анын ичинен 5 түрү Ош шаарында болуп өттү. Катышуучулар бүйүр кызыткан кызуу мелдеш куруу менен бирге өз окуу жайларынын намысын коргошту. Бишкек шаарына Кыргыз-Түрк Манастыр университетинен келдик. Мен представитель болом. Биз команда боюнча 3 команданы менен келдик. Теннис, стол тенниси, шахмат жана тогуз коргол. Жергиликтүү Ош шаары менен көрүп, жанагы ден соолугубузду чыңдап, ден соолукту бекемдеп, жана достукту бекемдейбиз деген ишеничтебиз. Бардык спортчуларга ийгилик. Мелдештин жыйынтыгында алдыңкы орунга ээ болгон командалар уюштуруу тобу тарабынан сыйланышты. Тактап айтканда, спорттун ар бир түрү боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, 3-чү орунга 25 000, 2-чи орунга 30 000, ал эми 1-чи орунга 35 000 сомдук акчалай сыйлыктар, кубок, медаль жана дипломдор тапшырылды. Мен Бишкек шаарынан Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кыздар командасын тогуз коргол оюну боюнча жетектеп алып келдим. Эң эскиси ошо бул жердеги чемпионатка мындайча айтканда эң күчтүү тандалып алынган студенттер келип катышып жатат да. Курама командасы деп айтабыз. Ошо атайын окуу жайлардын күчтүү деген оюнчулары жылы бою машыгып, алектенип, аракет кылып, эмгектенип жүргөн студент спортчулар ушул оюнга келип өздөрүнүн окуу жай, ар бир окуу жайдын намысын коргоп жатышат. Белгилей кетсек, аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти менен биргеликте уюштурулган. Президентимде жарлыгы бар. Ошо жарлыкка ылайык биз ушул жакшынакай студенттердин арасында тиги чемпионат өткөзүп атабыз. Бул чемпионат 16 спорттун түрүнөн өтүлөт. Ошонун 5 түрү Ордолу Ош шаарында өтүлүп атат.
ортолук Ош шаарында өтүп аткан бул көбүнчө бул Ош мамлекеттик педагогика университетинин базасында, анан Ош техникалык университетинин базасында өтүлүп атат. Көбүнчө Мырзабек атындагы Ош педагогика мамлекеттик педагогика университетинде болуп атат. Ушул педагогика университетинин жамаатына, ректоруна чоң ыраазычылыкты билдирет элем. Ушу жакшы көмөктөшкөндөрү үчүн ачылышына дагы. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жанбеков, Ошампу жаңылыктары. Ошампудан арктуу үй-бүлөлүк педагогика аттуу аймактык илимий теориялык конференция болуп өттү. Иш-чараны университеттин ректору Бекмурза Зулуев ачып берип, учурдагы үй-бүлөлүк абал жана андагы бир топ маселелер боюнча ой бөлүшүп, жалпы катышуучуларга ийгиликтерди каалады. Бул менен катар уюштуруу тобу тарабынан да куттуктоо сөздөр айтылып, үй-бүлөлүк педагогика боюнча ой пикирлери менен бөлүшүштү. Шунун атасы жакшы деген менен баласы начар болуп калышы мүмкүн. Бирөөнүн байлыгы болгону менен ал байлык сизге эмне кылбай калышы мүмкүн? Насип кылбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн турмушубузду, үй-бүлөбүздү жакшынакай келишип алып, жакшынакай бир жакшы мырзалар менен курсак, ал сөзсүз өзүнүн эффектисин берет. Илимий теориялык конференцияга Ош мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Ош технологиялык университети, Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту жана Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин окутуучулары жана студенттери катышты. Конференциянын жүрүшү пленардык жыйын менен уланып, катышуучулар өз баяндамаларын жасап, андан соң секциялык иштерге бөлүнүштү. Менин темам болсо заманбап үй-бүлө жана билим берүү салттары боюнча болчу. Эми заманбап үй-бүлө дегенде ошол мурунку ата-бабаларыбыз тарбиялап келген үй-бүлөлөр менен бүгүнкү күндүн үй-бүлөнү салыштыруу менен экөөнүн айырмасын чагылтырып бердим. Буда эми бүгүнкү күндө эмне заманбап үй-бүлөдө биздин баалуулуктарыбыздын алсырашын алардын мисалдары менен келтирдим. Көрүнүп тургандай, жаштардын үй-бүлөгө даяр эместиги, жаштардын ушул үй-бүлө маселесине жакшы көңүл бурбагандын натыйжасында ажырашуулардын көп болушу, балдар үйүнүн көбөйүшү, карылар үйүнүн көбөйүшү, кароосуз калган балдардын бир туугандардын арасында калышы, жаштар туура билим алып, туура тармакта ой жүгүртүп калышты деген ойдомун. Конференцияга жалпысынан 100дөн ашуун макала келип түшкөн. Катышуучулар 4 секцияда өз макалаларын коргошту. Мында студенттер заманбап үй-бүлөнүн билим берүү салттары жана баалуулуктары, студент практиканттардын тажрыйбалары, үй-бүлөдө балдарды тарбиялоонун психологиялык мамилелери, билим берүү жана тарбиялоодо этнопедагогиканын учурдагы актуалдуулугу боюнча түрдүү баяндамаларды жасашты. Бүгүнкү менин макаламдын темасы дагы жаштарды үй-бүлөлүк турмушка даярдоодо психологиялык, педагогикалык аспектилер. Азыркы учурда көптөгөн үй-бүлөлөр, жаш үй-бүлөлөр мындай турмуш курушат, бирок тез эле мындай эки ажырым жолго түшүшөт да. Анын дагы ар түрдүү себептери бар. Мугалимдер өзү психолог болуш керек да. Ал студент окуп атабы, анын көңүлү кайсыл жерде? Ошол мугалим сүйлөшүш керек. Ал учурга чейин ким психолог, педагог болот, бул анын апасы. Иш-чара абдан актуалдуу жана керектүү нарктуу үй-бүлөлүк педагогика темасынын алкагында болгондуктан буга жаштар өзгөчө кызыгуу менен ар кандай үй-бүлөлүк өйгөйлөрдү, баалуулуктарды изилдеп, макалаларды жазуу менен активдүү катышышты. Катарда Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунан келген окутуучулар жана студенттер да мыкты баяндамаларды коргошту. Окуу жайларда түшүнүктөр чындап азыраак берилет да. Чындыкты айтыш керек да. Аз берилет. Ошол эми азыркы мына конференцияда аябай актуалдуу деп эсептейм да. Себеби дегенде ушу как раз ушундай конференциялар болуп турса, жана тренингдер болуп турса, конкурс түрлүү иш-чаралар жүрүп турса, ушу балдарга, студент кыздарга, балдарга аябай жакшы жардам болуш керек. Баары бир биз европалыктарга окшошпобуз деп аракет кылсак деле, бизде европалыктар баардыгы азиат деп кабыл алат деп түшүндүрүшкө аракет кылабыз да. Бизче өзүбүздүн нукура, өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн менталитетибиз бар, өзүбүздүн нарк санаттарыбыз бар да. Иш-чаранын соңунда секциялык иштердин жыйынтыгы жарыяланып, конференциянын резолюциясы кабыл алынды. Ага ылайык мыкты баяндамачылар уюштуруу тобу тарабынан сыйлыктарга ээ болушуп, жалпы катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Белгилей кетсек, Саамалык музыкалык педагогикалык факультетинин педагогика жана психология кафедрасы тарабынан жаштарды үй-бүлөгө даярдоо максатында уюштурулган. Бизге 100дөн ашык студенттердин макалаларын кабыл алдык. Кошуна
окуу жайлардан дагы студенттер аябай кызыгып катышып жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров окуу жайда конокто болуп, эл өкүлүн университеттин ректору Бекмурса Зулуев тосуп алып, ошемпунун башкы имараты менен тааныштырып чыгып, биргеликте студенттер менен жолугушту. Мындай эл өкүлү жаштар менен жакындан маек куруп, билим, маданият, экономика, бизнес жана ааламдашуу доорундагы техниканын орду тууралуу бир топ маселелер үстүндө баарлашышты. Мындан сырткары студенттерди китеп окууга, тил үйрөнүүгө чакырып, катышуучулардын бир топ суроолоруна жооп берип, алардын сунуш пикирлерин кабыл алды. Бир мусулмандар учурунда дагы бир мусулман изилдөөчү аны да ойлоп тапты. Мүмкүн Кытайдан копия кылган, мүмкүн өзү ойлоп тапкан эмес, билбейбиз. Бирок бир мусулман илимпоз ойлоп таптырып паровоз менен, бирок тоже жашоодо колдонуп калыптыр. Анткени ал кезде Аббасид империясы болгон, эч кандай эркиндик болгон эмес, хандар башкачы, ислам уже башка өнүкүп кеткен. Пайгамбар учурунда да эркин болуп жоголгон. Жеке мүлк коргоо системасы жоголгон. Адам укук системасы жоголгон. Кыскасы диктаторлук система болгон. Бул менен бирге окуу жайдын жаңы имаратынын материалдык, техникалык базасы, бизнес идеяларды ишке ашыруу борбору менен жакындан таанышып чыгып, жылуу пикирин билдирди. Мындан сырткары университеттин Мурастили студиясына конок болуп, кеп куржун берүүсүнө маек берди. Айтылбай келген жаратылыш кырсыктары жана кокустуктан жүз берген тилсиз жоолор биз үчүн абдан этияттыкты талап кылат. Ошондуктан анын алдын алуу чараларын, сактануу жолдорун тереңдетип өздөштүрүүбүз зарыл болот. Ага ылайык Ошемпунун университетинин колледжинде өрттүн алдын алууга жана аны өчүрүүгө багытталган окуу жана машыгуу иштери уюштурулду. Саамалыктын жүрүшүн Айдынек Сагынбек кызы баяндайт. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы менен биргеликте уюштурулуп, ага аталган башкармалыктын тийиштүү кызматкерлери, тез жардам дарыгерлери, өрт өчүрүүчүлөр жана окуу жайдын жалпы окутуучулары, студенттери катышты. Машыгуунун жүрүшүндө чоң жыйындар залында атайын өрт чыгуу уюштурулуп, жалпы 1500 адамды имараттан эвакуациялоо иштери жүрдү. Ошондой эле имараттын ичинде калып кеткен адамдарды куткаруу иштери жүрүп, куткаруучулар эшик, терезе, чатыр аркылуу алып чыгуу жолдорун жана биринчи медициналык жардам көрсөтүү ыкмаларын практикалык түрдө аткарып. Окуучу студенттер менен жана мугалимдер менен өрт тактикалык машыгуу өткөрдүк. Машыгуунун максаты биринчи очеред максаты ушу студенттерди өрт учурунда эвакуациялоо, чыгып кетүү, өзүнүн адам сактап калуу, өзүнүн өмүрүн сактап калуу жана өрт учурунда өрттү өчүрүү болуп саналат. Кайсы номерге чалат, кандай иш аракеттери жана өрттө имараттан чыгып кетүү жолдорун билиш керек да. Бүгүнкү окуу машыгуу ийгиликтүү бүттү деп ойлойм. Андан тышкары дагы ушу биринчи медициналык жардам көрсөтүү, биринчи өрт өчүрүү каражаттар менен колдонуу, ушундай бир жакшы эмелерди үйрөтүп кеттик деп ойлойм. Бул менен бирге жалпы катышуучуларга өрт чыккан учурда сактануу жолдору, алгачкы жардамдарды көрсөтүү, биринчи өрт өчүрүүчү каражаттарды туура колдонуу боюнча бардык аракеттерди айкын көрсөтүшүп, өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүн биз общий жалпы 1,5 миң студент катышты. Анын 1300-ün биз куткардык, аракет кылдык. Биздин первый медицинский помощь дагы өтө жакшы иштеди, жакшы деңгээлде алып барды деп ойлойбуз өзүбүздү. Анан калгандарды бизде 8 жаракат алгандар болду. 8 жаракат алгандардын 4-өн биз куткардык. 4-өн бул спасатель кызматкерлери келип бизге жардам беришти, алып чыкты. Аталган машыгуунун башкы максаты ар кандай мүнөздөгү өрттөрдү өчүрүү ыкмаларын үйрөтүү жана күтүүсүз кырсыкка болгон даярдыгын жогорулатуу болуп саналат.
Айданик Сағынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, ошомпу жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин таланттары 85 жылдык мааракесин улай Ош МПнун жамаатына концерттик программа тартуулашты. Иш-чара Ош муну даңктайм ыр менен аталышында болуп, ага профессордук окутуучулук жамаат, окутуучулар жана студенттер көп болушту. Иш-чараны ректор Бекмурза Зулуев ачып берип, Ош мунун 85 жылдык мааракеси менен кызуу куттуктады. Жамал жеке бүгүнкү иш-чарага атайын уюштуруп келгениңиздер үчүн абдан чоң рахмат. Себеби окуу жайлардагы достук, студенттик достук дайыма болуп туруш керек. Ош мамлекеттик университетинде кандай жакшы ийгиликтер болсо, биз дайыма ошол ийгиликти тең бөлүшүп, жакшы ийгиликтерди өзүбүздүн окуу жайга алып келип сиңирип келүүбүз. Концерттик программанын жүрүшүндө искусство факультетинин таланттуу студенттеринен түзүлгөн чыгармачыл жамаат тарабынан жогорку деңгээлде концерттик программа коюлуп, эстрадалык жана фольклордук жанрдагы чыгармаларды ансамблдин коштоосунда жандуу аткарышты. Даярдыктар өтө мыкты деңгээлде. Студенттер, өзүбүздүн агайлар, биргеликте искусство факультети биргеликте чогуу даярданганыбыз үчүн күч бирдикте дегендей азыр концерт мыкты деңгээлде өтүп жатат. Ошондой эле манас айтылып, студенттерден түзүлгөн комузчулар ансамбли күүлөрдү чертип, вариация, хор, чет элдик заманбап ырларды аткарышты. Мындан сырткары сүрөт чийүү, дизайн программалары боюнча көргөзмөлөр коюлду. Активдүү катышып атышат. Биз ойлоп атабыз, буну мен токтоп калбастан дагы ушул Ош шаарында жайгашкан бүт жогорку окуу жайларга дагы ушул биздин 85 жылдыктын алкагында дагы биз өзүбүздүн жакшынакай программаларды тартуулайбыз деп ойлойбуз. Окуу жайдын Мурастеле студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына көп болдуңуздар. Кабарлардын дагы да кененирээк топтомун Ош МПнун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда көрсөтүү студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланат, бизден алыстабай туруңуздар. Ошого чейин тоодо өскөн, тоодо тоолук баламын. Үй бүлөдө музыкага жакын адамдар көп. Музыка уккун келип, ырдагың келип, мындай суусап каласың кээ бир учурда. Аябай үй алчакмын. Тартынча актыктын дайынан көп нерсеге да жетишпей калган учурлар болот. Башкача адам болууну деле каалабайм. Ош МП мен үчүн келечегиме болгон көпүрө.
Мен балалығым Қарауылжа районына қараштуу Ойтал айылында өттү. Ошого чейин тоодо өскөн, тоолук баламын. Айылда мал карап, малдын артында жүргөн. Бала кезимде мен ошо депутат болгондо кыялданып эчкем кичинегимде. Бара-бара чоңойгон сайын кыялдар өзгөрдү. Мэр болом дедим. Анан бара-бара реалдуу жашоого жакындайсың го. Анан ошо үй бүлөдө музыкага жакын адамдар көп. Тага журтунда да бар, ата журтунда да бар. Ошондон улам музыкага келип калдым. Үй бүлөдө мен ата-энем эмес, чоң ата, чоң энем колунда көбүрөөк чоңойдум. Кичинеги жаш кезимде. Ата-энем жайлоого кетчү, кышындайсы кыштоого кетчү мен кичинемде. Ошондо чоң ата менен чоң энем тарбиясы да башка. Алардын улуу адамдардын сүйлөгөнү өзү эле башкача нерсе. Алардын ар бир айткан сөзүнүн тарбиялык мааниси бар. Мен ушу 5-класс, 6-класстарга чейин чоң ата, чоң энем колунда эрке болуп өскөм. Чоң атам да айылдын аксакалдарынын бири болчу. Ошо чоң жиликтерди алып келчү. Анан чүкөсү бар жиликти күтчүбүз биз. Эркек бала чүкө ойногону жакшы көрчүбүз, чүкө чогултканды жакшы көрчүбүз. Андан башка жиликти алып келсе эле башкача болуп, күткөн нерсең жок, кыздай болот элек. Чүкө ойноп көчөдө, футбол ойноп чоңойдук. Кичинемде менден улуу агам Рыспай Абдыкадыровдун «Издейм сени» деген ырын башынын кайрыгын үйрөтүп койгон да. Ошол жерин ойноп жүрө бердим. Анан биздин мектепке жаңы музыкант мугалим барды. Анан кирип, сол жагын кошо албайм да, түшүнбөйм. Сол жагын бир немесин көрсөтүп берди. Ушуну бассаң, сол жагы. Көрсө ал доо экен. Чукуру барды бассаң, доо болот дейт да. Анан ошол менен басып жүрүп, астыга жылам, үстүгө чыгам, ушинтип атып эле баягы төп келет бири-бирине. Ошентип үйрөнүп кеткем да. Музыка уккун келип, ырдагың келип, мындай суусап каласың кээ бир учурда. Ошондо аккордеон кармап, үйдүн ичинде өзүң менен өзүң рахат алып ырдап отурсаң, ошол нерсе башкача да. Рыспай Абдыкадыровдун өзгөчө чыгармалары жакшы мага. Мен музыканы түшүнө баштагандан кийин ошо Рыспай Абдыкадыровдун обондорунан өзгөчө вариациялар бар. Ошого кызыгып, анан ошодон тереңдеп кетти. Аккордеон сатып беришпеди, бирок жаңы аккордеон алып, атам ойноп, атамкан кошо талашып ойноп, ошондой эле болгон. Азыр деле ошондой болуп келатат. Азыркыга чейин өзүмө аккордеон алалы 2000. Бул жакта студенттик күндөр башталганда ата-энеңен алыстап, өзүнчө жашап, мисалы айылда кириңен бери жууп берет, тамагын жасап берет. Бул жакта андай эмес. Өзүң жаның өзүң багып баштайсың. Биринчи кыш болуп келгенде мен 3 агам тең Россияда эмгектенчү. Анан үчөө бири салса, адан кийин бири акча салып ушундай. Кыйналган жокмун да акча жагынан. Анан мындай өзү студент кезде кыйналган күндөрүм жакшы эстей албайм да. Түштөн кийин бизде индивидуальный сабактар болот, жеке сабактар. Мен ошол сабактарга көп түшүнбөй жүрдүм мен. Түштөн кийин кээде кетип калчумун качып, сабакка катышпай. Анан айнам кайра агайдан урушукчубуз. Көрсө ошол сабактар керек экен бизге. Кийин түшүндүм мен. Түшкө чейин гуманитардык сабактар чарчатып койчу бизде. Ошондон улам түштөн кийин кээ сабактардан качып кетчүбүз. Азыр кечке чейин го университетти жаап коюп кетебиз. Практика учурунда окуучулар менен иштешүү негизи кыйын экен. Шаардык мектептерде 40-тан ашык окуучулар бар. Орус класс, кыргыз класс аралаш кирчүбүз. Ал жерде окуучуларды тынчтандыруу эң кыйын нерсе. Биз ушундай бир кичинекей колонка алып алчубуз, дагы кирип алып, азыркы TikTokто трендтерди коюп берсек,
тынчтанат да. Ал эми музыканы түшүндүрсөң, башынан аягына жетпейсиң тынчтандырып. Азыркы жаштарда суроо талап ошол болуп баратабы билбедим. Ушул суроо мени 4 жылдан бери кыйнап келет негизи. Мындан ары консерваторияга барып билимди өркүндөтсөм деп ойлойм. Бир чети бул жерде эле магистратурага тапшырып, бул жактан иштеп, музыка мугалим катары бул жакта калам деп кача ойлор бар. Негизи консерваторияга кетсең, мындан дагы жакшы жылыш болот деп ойлойм. Сиздин жашооңузду кино кылып тартса, аталышы кандай болмок? Аталышы белгисиз маршрут деп коеюн. Тумандын арасында багытын таппай жүргөн адам катары. Азыркы учурда. Ушуга чейинкиси да. Бул убакытта артка кайрыса бир нерсени өзгөртөт билиңиз дейт. Мындан билимдүүрөөк балким Буркан болмок да, азыркы Буркан эмес. Ким менен бирге жүрүүдөн жадабайсыз дейт. Мен студент болуп келгенден бери группалашым бар, Марсель деген. Ошол экөөбүз жүрөбүз. Аны менен өткөргөн убактың мындай тез эле өтүп кетет да, кызыктуу. Мен 4 жылдан бери өзү бизде бала деле калбай калды, экөөбүз эле калдык да. Ошол экөөбүз кайда болсо ошол экөөбүз жүрөбүз азыр. Кудай берген талантыңызга ыраазысызбы, же таптакыр башкача адам болууну кааладыңыз беле? Кудайга шүгүр деп жашап келебиз, ошого чейин ыраазымын. Башкача адам болууну деле каалабайм. Ушул жаратканына ыраазымын. Уялчаксызбы дейт. Аябай уялчакмын, билбейм. Өз жаратылышым ушундай экен. Тартына берем. Аябай. Тартынчаактыктын көп нерсеге да жетишпей калган учурлар болот. Getirdim hata, barın bir de geçirdim hata. Ağlamday beni, sürün beni, bakıp dilek veresin bata. Alan sayın oygu batamın, hazır min tebözüm atamın. Baktığımın çındaban keni, balasının sende yatarım. Dileğim atam, direğim atam, göz solukta uzakça yaşatır. Kubatım atam, kubançım atam, ömrümde sensin başatım. Ömrümde sensin başatım. Убакытты тепке кетиребиз көбүнчө. Туура пайдалана албайбыз. Негизгиси ошол деп ойлойм мен. Менин да башыман өттү бул нерсе. Ошентип мен үчүн келечегиме болгон көпүрө. Бул жерден мен көптөгөн жакшы нерселерди алдым, жакшы нерселерди үйрөндүм. Билимди тегереңдеттим бул жерден. Мыкты инсандар менен тил табыштым бул жерге келип.